Милициянын алдында митинг өттү. Нааразычылык акциясына 10го жетпеген киши чогулду. Алардын дагы жерине барган милиция менен журналисттердин саны ашып кетти. Жогорку кеңештин имаратынын алдында үй бүлөлүк зомбулукка каршы Кыргызстандагы аялдардын укугун коргоо боюнча акция өттү. Митингге чыккандар мындан тышкары милициянын өзүн билемдигине нааразычылыгын билдирип, сот реформасын талап кылууда. Саны 10го жеткен жок. Бул жалгыз пикетчилердин акциясы. Көп киши чогулбагандан кийин мамлекеттик органдарга маалымат бербей эле коюуга укугубуз бар. Келерибиз менен эле милиция колдогу кагаздарыбызды ала баштады. Анда зомбулукка чакырган маалыматтар болгон эмес, деди митингчилердин бири. Эскерте кетсек, буга чейин социалдык тармактарда аялынын мойнуна дөңгөлөктөрдү илип, үстүнө суу куюп, уруп жаткан эркектин видеосу тараган. Кызыгы, аялына күч колдонуп жаткан эркек окуяны башка адамга видеого тарттырган. Ал коомчулукка бир топ чуу жараткан эле. Кийин жабырлануучунун арызын негиздөөгө күйөөсүнө 15 суткага камакка алынган. Көп өтпөй аялы милицияга тосмо арыз менен кайрылды.